баламын жол ашып болсын, сапар байсал болсын, көңілі көтеріліп жүрсін, суу карынбасын, иштерин ийгилик коштосун, дайыма жол ачылсын, тилектери кабыл болsun, душмандары зыян жеткизбесин, сөз өтүмдүү болsun, маанай жарык болsun, апанын тилеги дайыма ошондой. А тилектен ушундай нерсе, атанын, апанын бала кылган тилеги сөзсүз кабыл болот экен. Сөзсүз, бул жараткандын убадасы. Ошон үчүн батасын алалы, ийгиликтин эң башкы башаты ушул. Эң башкы башаты ушул. Анан дагы бир нерсе, аманат жөнүндө айтып калдыңыздар. Аманат деген аябай чоң түшүнүк. Мен 4 нерсени айтайын. Биринчиси, биз дайыма дуа кылганда тилек кылабыз. Асмандан, жерден келген балекетти бизди сакта деп. Капталдан келүүчү, суудан келүүчү, курактан келүүчү, капыстан келүүчү, аркадан алдан келүүчү балекеттерден сакта деп. Балекеттин түрү көп, оору түрүндө болушу мүмкүн, кырсык түрүндө, өрт түрүндө, сел түрүндө, өлүм түрүндө, Кудай бетин баары кылсын. Авария түрүндө, балекеттен сакта деп. Бирок балекеттен сактаныш өзүңө жараша. Эсептен дегенде 4 нерсени сактагандан башка балекет келбейт экен. Биринчиси, ошолордун биринчиси аманатка кыянат кылма. Биз аманат дегенде эле бул жигит берип жиберген 5000 сомду буга берип койгон, ал дагы аманат. Бирок мага 5000 берсеңиз, ошону иштетип коюп, чөнтөгүмдөн башка 5000 берсем, бул да аманатка бир аз кыянат болуп калат экен. Ошон үчүн аманат деген ушунчалык нерсе. Аманат десе эле биз ошону түшүнбөйлү. Аманат мекен аманат. Эмне үчүн бул жерде топтолуп атасыздар? Анткени кыргызымдын башы бириксе, ынтымагы бекем болсо, ыйманын сактасак, адебин сактасак, тамырыбызды, тагдырыбызды, тарыхыбызды билсек дегенде жакшы ниет. Анткени биздин тагдырыбыз, биздин тамырыбыз, биздин дөөлөттөрүбүз бул биздин аманат. Биздин калпакты, биздин боз үйдү, биздин көк бөрөнү, биздин салтты, биздин нарыкты орустар сакташка милдеттүү эмес, өзбектер сакташка милдеттүү эмес, америкалыктар, пакистандыктар, арабтар сакташка милдеттүү эмес, бул биздин мойнубуздагы аманат. Ошону унутпайлы. Экинчиси, алган жар аманат. Бул жерде жигиттер отурат, бирок жеңелерге көп эле алардын укугун айта бербеш керек. Айта берсең укуктарын эстеп калат, бирок сенин укуктарыңды унутпойт. Мен аялды анча урушуп калсам, пайгамбарыбыз аялдарына жумшак мамиле кылыш экен го дейт. Аныкы да туура. Айтайын дегеним, алгандан кийин аялың муздак сууга колду салса ошондо жооп бересиң. Анткени анын ден соолугу сага аманат. Аны күн кылып алган эмессиң. Күнүңдүн да ден соолугу аманат. Ошон үчүн жеңелер буларды эстеп калыңыздар. Муздак сууга колду салдырбаш, бул эркектин милдети. Ден соолугу аманат. Эмне үчүн арак ичпеди? Эмне үчүн убагында жатты? Эмне үчүн түз жүр дейт? Эмне үчүн ашты тамак жебе дейт? Анткени ден соолук бизге бекер берип койгон, ошон үчүн кадырын билбейбиз. Бир учур келет, адамдан ден соолукту алып койгондон кийин ошондо билет байлык экенин. Айтат го, ооругандан мурда ден соолуктун кадырын бир, өлүмдөн мурда өмүрдүн кадырын бир. Ошондой эле колуң бирдикеге байланып калардан мурда убактыңдын кадырын бир. Бул өтө маанилүү нерсе. Карлыктан мурда жаштыктын кадырын бир. Кедей болуп калгандан мурда байлыктын кадырын бир. Азынан кайрымдуулук уюму улантып туруп ошого жардам бериңиздер. Ошол байлыктын кадырын билген ошондой. Бир адам болгон экен, мына кайрымдуулук уюмуна жардам бериңиздер деп айтайын. Жараткандан сурайт экен, мен бир бай болоюнчу десе, ал жактан аян келет экен. Өмүрүнүн жарымы кедей болот, жарымы бай болот. Тандасын, биринчи жарымы болсунбу же кийинки жарымы болсунбу деп. Канча жаш өмүрү, бир 80 жыл жашайт десе, анда биринчи жарымы боло берсин дейт экен. Анткени айтат го, макманак деп, бүгүнкүсүн бөлө берейин, эртең болор деп. Анан байлык келе берет экен, бирок арадан 40 жыл өтө деген, мына быйылдан баштап кедей болом дейт экен, 41 жыл өттү, дагы деле бай, 42 жыл өттү, дагы деле бай, 43 жыл өттү, дагы деле бай, аябай таң кала дегенде. Байып баратат. Кандай болду, жараткан Алла алдабачу эле го десе айтат экен. Сага байлык берди, сен анын акысын бердиң, бечараларга жардам бердиң, муктаждарга жардам бердиң, сурагандарды кайтарган жоксуң, кайрымдуулук кылдың, мээримдүүлүк кылдың, эми жараткан уялып атат кайра алып коюштан. Дагы да көбөйтүп берем деп атат деген экен. Ошон үчүн ушуларга берген кайрымдуулугубуз, мына бечара ооругандар, муктаждар. Эгер кайрымдуулук болгондочу бир да проблема болбойт эле. 6 миллион кыргыз жылына 100 сомдон топтосо, ушунчадан канча операция болмок, элестетип көрүңүз. Ошон үчүн кайрымдуулук деген ушунчалык сонун сапат, беришендиктин дейт. Бутагы бу дүйнөдө, тамыры бейиште дейт. Ким бутагын кармаса бейишке сөз алып барат дейт. Ошон үчүн кайрымдуулук кыла бериңиздер. Айтат го, балекеттен садага менен сактан деген жөнөкөй сөз эмес. Балекеттен садага менен сактан деген жөнөкөй сөз эмес. Ошон үчүн бул дагы аманат. Мекен аманат. Биздин балдарыбыз аманат. Бул жерге мына балдарды алып келип атасыздар, чоңураак эмнеге кичине тилин үйрөнүп калсын, акылын сөздү угуп калсын, ырларды угуп калсын, балким бир демесиңет кулагына буйлап деген ниеттен алып келип атасыздар. Бул дагы балдар болгон аманаттан актын акысы менен берген менен барабар. Ошол балдарды алып келген апаларга, аталарга чоң рахмат. Алган билимиң аманат.
алган билим бар, билген жакшы дейт, бирок билгенди кылган андан да жакшы дейт. Ошон үчүн аманатка кыянат кылбайлы, мекен дагы аманат. Эмне үчүн кокус бир душман басып кирсе, жигиттердин баардыгы мылтыгын алып жөнөйт. Өлсөм өлдүм деп. Анткени өмүрдөн да кымбат мекен, ал дагы аманат, аманатка кыянат кылбаш керек. Акыл дагы аманат. Арак ичип акылдуу болбаш керек. Анткени арак адамды шындыгын да кылат, намысын да кетирет, анан акылдын алат. Адамдын акылы болбосо, адамдын айбанынан айырмасы эмне? Билесиздерби, кээ бир адамдар барго, атын сурасаң билбейт, айта албайт. Ошон үчүн акыл да боло берген чоң немат, ушунун да акысын берели. Анан экинчи жалган сүйлөбө дейт. Эстеп алыңыздар, биринчи жазып алсаңыздар да жакшы болот. Анткени адам эстеп тутууга ишенбеш керек да. Эртең бүрсү күнү мага карыз бердим эле, мындай бизнес кылып аттым эле, инвестиция кылдым эле, кайра чыгарып экен деп атып, ошонун баардыгы булардын баардыгын сүрүп чыгарат. Ошон үчүн эстеп калсаңыздар жакшы болот. Биринчи, башка баракет келбеш үчүн аманатка кыянат кылба. Экинчи, жалган сүйлөбө. Азыр жалган сүйлөш жөнүкө эле нерсе. Актанып койсоң эле да, мен тамашалап койгом дейт. Жөн жалган сүйлөп койгон, тамашалап койгон. Ал